комиссия түзүп барабыз дейт. Эми биз барганда биз ошол жерде чоңойгонбуз да. Каза турган болсо, мамлекеттик деңгээлде шунчалык каза турган болсо, элде каршы болбойт. Как будто ал жерден алтын чыкса, эртең балдардын баардыгы или ошол бала чыккан элдин баары эле майып болуп калчудай эле өздөрүнө кабыл ала беришет экен да. Эми бул жак талкаланса, мөңгү талкаланса, жашоо токтойт. Бул жерде барбы жокпу дагы аныкташ керек. Ушул алтын, например, боло турган болсо канчалык деңгээлде бешти. Мөңгү жок экен, кassa болот экен деген сөз айтса, эми эл силер сатылып кетипсиңер. Эми мунун баарын иштетиш керек бизде. Мындай любой нерсени кармап жата бергенде эмне болуп? Анан казылган жерде балким уран чыгышы мүмкүн, башка нерсе чыгышы мүмкүн. Ал суу балким каналга барып кошулат. Биз жөн эле баягы эми кыргыз болгондо эле ынтымакташып иштейли деп эле баягы алдыларынан бир өтүп коелу деген ой менен. Эгерде казылып кала турган болсо, Токтогул элине канчалык пайдасын алып келет жана зыянын? Азыр өзүңүздөр билесиңер, мына биздин урматтуу президентибиз күн түн менен эле жүрөт да, инвестор издеп жүрөт да. Биз баарысы ошол жактан жок эле деп атсак, кайсы инвестор келет элебиз, кайсы акча менен өнүгөбүз да, эмнечи? Чычкандагы алтын кенин өздөштүрүү маселеси акыркы күндөрү коомчулукта түрдүү талкууларды жаратууда. Бир тарабы экологиялык коопсуздукка байланыштуу кооптонуусун билдирсе, ал эми экинчи тарабы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү үчүн инвестициянын маанисин белгилөөдө. Садыр Нуркожоевич Ажообуз тарабынан өлкөгө ички жана тышкы инвестицияларды тартуу, жаңы өндүрүштөрдү ачып, жумуш орундарын түзүү жана элдин жашоо деңгээлин көтөрүү бул мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты катары аныкталган. Мындай шартта жергиликтүү мамлекеттик органдардын негизги милдеттерин айтып кете турган болсок, бул инвестициялык долбоорлордун мыйзам чегинде экологиялык талаптарды так сактоо менен ишке ашырылышын жана камсыз кылуу жана коомчулукка толук ачык маалымат берүү болуп эсептелет. Эми бул чычкандагы долбоо тууралуу айта турган болсок, бул ошол боюнча айтылып жаткан жүйөлөр жана ошондой эле коомчулукта ошол жерде болгон кооптонуулар канчалык негиздүү, инвестор кандай милдеттемелерди алган, экологиялык коопсуздук кандай камсыздалат жана ошондой эле ушул бардык ушул суроолорго жооп издеп окуянын чоо жайын токтолобуз. Урматтуу мекендештер, биз Бала Чычкандын элине жолуктук. Эми жагдайды бизге караганда силер жакшыраак билесиздер да. Сиздин аты жөнүңүз? Менин атым Дүйшөбек Курманбек. Канча жыл болду бул жерде жашаганыңызга? Мен ушул жерде төрөлгөм. Төрөлгөнсүз. Жашым 67-де. Алтын кени боюнча кимдер казабыз деп атышат? Кимдер казабыз деп атканын атын деле билбейбиз. Бирок 2 жылдан бери эле мурунку акимдин убагында дагы, кеткен акимдин убагында дагы чогулуш болуп, Бала Чычкан эли баарыбыз каршы болгонбуз. Ошол жерде бир гана тоо бар, мындай 4 жагында 4 көлүбүз бар. Бир тарабында муз. Андан ар жакта бир кыр ачкандайын дагы 2 көл бар. Бүт Токтогул шаарын камсыздайт суу менен, суу менен камсыздайт. Жогору жагы мөңгү, бирок ошо көлгө суу топтолот дагы. Ошо суу менен биз Токтогул шаары камсыздалып турат да. Анан биздин ошо Ак көл, Кызыл көл, Көк ала таш, Кичи Бөргөрбөс, Чоң Бөргөрбөс деген көлдөр бар да. Ошо Кызыл көлдөн казабыз деп атат эми булар. Кызыл көлдөн казса нарыкка шарт эле өтүп барат да. Бир эле тоо, бирок ошо 4 жагында да. Кызыл көл дедиңиз, Кызыл көл, Ак көл, Көк ала таш. Бизге Бала Чычканга суу ошол Көк ала таштан келет. Кызыл көл. Ошо Көк ала таштан келет. Бул жерде көп жаш балдар билбейт. Биз ошо жерде кой кайтарып чоңойгон мен ошо жерде. Илгертен бери ушул тоолордо бир эле тообуз бар. Жайыт жер. Мындай тиги алтын казгандар менен жолуктуңуздарбы? Жолуктук. Буга чейин жолуктуңуздарбы мындай? Чогулуш өткөрдүңүздөрбү? Былтыр да жолукканбыз, өткөндө да жолуктук. Өткөндө да жолугуп, өткөндө да каршы болгонбуз. Бирок биз ушу Садыр Нуркожоевичтен сурайбыз, экономика өсүп атат. Биз эч кандай каршылыгыбыз жок. Бирок биз ушу иче турган суубузду бууп койгонго биз эч кандай нааразыбыз. Ошон үчүн мына бияктан бир районубуз суунун астында жатат. Жайытыбыз мына Талас тарапта жатат. Бир эле жайытыбыз бар ошол жерде. Биринчиден ичери суубуз буулуп атат.
Экинчиден жайган жайытыбыз болуп атат. Булар эгерде 280 гектар жерди казып таштаса 5 жылдан кийин Токтогулда суу болбойт. Мөңгүлөрдүн баары эрийт. Жанагы көлдөрдүн баары соолот. Мөңгүлөр кирип ошол көлгө чөт да мөңгүлөр. Азыр турат мөңгүлөр. Тигилер казып жардырып чаңдаткандан кийин мөңгү өзүнөн өзү жок болот. Токтогул 5 жылдан кийин суусу жок калат да. Ошон үчүн бизге ушулардын лицензиясын Садыр Нуркожоевичтен көптөн көп ушул Токтогул шаарынын атынан айтып кетейин. Өтүнүч ушулардын лицензиясын жокко чыгарып бердин. Биз Токтогул эли вообще кызылып калдык. Биягынан көл келип алды, биягынан жайытыбыздар, бир жагынан суу иче турган суубузду алып калса биз кайка барабыз? Ошону бийлик өкүлдөрүнө жеткирип койсоңор. Бул маселени ошол алтын казгандар уктубу? Баарын укту. Эмне дешти? Комиссия түзүп барабыз дейт. Эми биз барганда биз ошол жерде чоңойгонбуз да. Мен азыр керек болсо эмесин деле сызып берем ошол жерге барбай туруп эле. Барып көрүп эле, анан мынтип көрүп эле да биз эл макул болбой койду. Анткени бизге суу керек ичкенге. Булардын алтынынан суу кымбат болуп кетиши мүмкүн бир 10 жылдан кийин. Булар алтынды казып алып кетип калат. Ал биз сууну каяктан ичебиз? Анда бу жерден көчүп чыгып кетишибиз керек. Мисалы сүйлөштүңүздөрбү? Экологияга биз суу бизге жок болуп калат десеңиздер, алар кандай жооп айтты? Же сууга тийбейбиз дедиби? Же сууну ушунчалык мындай четке кагып туруп алтын казабыз деп атышабы булар? Жок, булар мөңгүгө тийбейбиз деп атат да. Мөңгүгө тийбеген менен жардыргандан кийин, чаңдагандан кийин мөңгүнүн түбүндө турат да. Мөңгү өзүнөн өзү эрип жок болот да. Анысы деле мына Балачкан деген, Чоңчукан деген суубуз бар. Мына Балачкан жылдан жылга азайып келатат. Алар каз элек деле. Жок, мисалы суу биринчи маселе суу экен. Экинчи маселе мына жайыт маселеси. Жайыт маселеси. Анан биз бул жакта жашаган тургундарга зыян тийбей экен, тийбей экен. Буяка чейин келиши мүмкүнбү алтындыкы? Алтын эми алар эмесин ал жак переработка кылыш керек ал жактан. Жок, переработка кылбайбыз, топурагын казып алып кетип иштеп атат. Биз ага каршы болуп атабыз. Анткени чаңдаткандан кийин мөңгү калбайт а жерде. Могу жерде казып атса, мына жерде мөңгү турса, чаңдап атса, кантип мөңгү жок болот да. Мөңгү жок болгондон кийин суу да жок болот да. Жана бир байкеден угуп калдым мен берден. Бирөөлөрдү апарыптыр сиздер немеден. Кимдер бар эле? Барбы ол жерде баргандар ушул жакка көргөндөр? Эми мындай болуп атат да. Алар келип алып туруп жанагы 500 миң сом алып алышыптыр 5-6 бала. Аны биз билбейбиз. Алар тигилерден сурасак биз берген эмеспиз дейт. Деги мындай прокуратура органдары барбы ошолорду мындай тартипке чакырып, мындай эме кылып кое турган. Эгерде андай акчасы көп болсо тигине тиерде карлар үй түрөт, ошого алып барып бербейби 500 миң сомду. Акчалары батпай атса. Ал балдар жок берди. Ал балдар жок, аларды те нарынга чейин алып барып, те ошо жерлерге чейин алып барып көрсөтүп келиптир. Элден уруксатсыз, жөн эле өздөрүнчө эле. Алар улуу кишилерби же жаштарбы? Жаш балдар, 30 жаштан ылдыйкы балдар. Эмнеге сиздер барган жоксуздар ошондо? Улуу кишилерди алып барбайт беле мындай? Биз ага өткөндө чогулушта биз да айтты, барып көрүп келели деди. Биз барганга барбайбыз биз. Анткени биз билебиз. Биз ошол жерде төрөлгөнбүз, ошол жерде чоңойгонбуз. Биз аны билебиз кай жерде экенин. Биз эмнеге барабыз? Жөн эле бара беребизби? Биздин барып кой кайтарып жүргөн жерлер алар. Жайытыбыз. Жөн эле бара беребизби биз? Аралдан биз 4-өөбүз келдик да. Аралдан, Аралдан мен Арал айылынын тургуну, ат фамилиям Нияз Токтор. Анан ушул жерде бир уураган катын ушак жүрүп кетти. Эмне кандай ушак? Катын ушак жүргөн ушул 200 миң сом аралдыктарга берип бир. 200 миң сом. 500 миң сом Балачканга берип берди. Бул дадил эмес, колуң менен кармап алгандан кийин дадилдей албайсың чын. Жок, эмнеге бериптир акчаны? Эми баягы лидерлерге берет да, мен сага элди көндүрүш үчүн. Элди көндүрөм, антемитеге берсе керек да. Анан ушунун баардыгында келип алам, мен азыр мына Курманбек сүйлөдү азыр. Ушу Курманбек азыр звонить этти. Ушундай Токтор эке, күнтүп алганыңар, алганыбыз жок, айдан. Мектептин эшигинасында биздин Аралда мектепте чогулуш болгон. Бул барган бир 10 чакты бала барган. 2 машина менен. Анан ошол жерде сөз болгон. Сөз болгондо сүйлөп, жана алтын эмеси келген. 2 бала келген. Анан сүйлөшүп отурганда ошол жерде айтканбыз, элдин баары ошол жерде каршы. Биз эми 4 аксакал чечпейбиз да. Баягы эл чечиш керек да муну.
Бул мисалы үчүн катының менен урушсаң аксакалдар чечирип кайышы мүмкүн. Мисалы үчүн кокуя кой, элдешип алла тигиндей эмне куда сөөк чакыр. Анан бул деген маселе чоң маселе. Айланайын. Өтө чоңураак маселе. Муну айыл чечиш керек. Анан бу бир 4-5 бала барып эле болду. Тигиндей мындай деп эле анан кийин муну чечип алыштын өзү өтө оор нерсе болот. Бул өтө чоң нерсе. Ошон үчүн бул маселени азыр эми Садыр Нуркожоевичке кайрылабызбы, каяка кайрылабыз, эми ал баягы кайрыла турганда кайрылыш керек. Кээ бир азыр ушекте аксакалдарыбыз бар. Жогорку Чиндиш деген балдарыбыз бар. Баары баягы башын койнуна катып, келгизи келбейт, чогулушка жаман көрүнгүзү келбейт. Бирөөгө ушундай нерсе болуп келип атат да. Ба чырылдаган 4-5 келет. Ба элге күйгөнү дагы. Анан болду, калганы бары жашыраак балдарга міне, урганы барбы, алды, болду, эптеп эле бир баладан бир 100 сом болобу, бирдеке болсо алып калыш максат болуп атты. Ошон үчүн балам баардык нерсени тегиз жеткиргиле. Бул деген нерсе. Мейли, эгерде мамлекеттик деңгээлде каза турган болсо, мамлекеттик деңгээлде шунчалык каза турган болсо, элде каршы болбойт. Эл деле каршы болбойт. Макул болот. Чогулушту кылып атканда ошол мамлекеттик деңгээлде кылыш керек. Сиз каяктан болосуз? Мен ушу бала чыккан турганы Жумашев Нурдин болом. Эми бул кереметтүү мына агып турат суу. Бул кылымга жетер, небере, чөбөрөгө чейин жете турган байлыкта негизичи. Эми бул жак талкаланса, мөңгү талкаланса, жашоо токтойт. Огороттор айдалбайт, мал чарбасы багылбайт. Бул бүт талкаланып катастрофа болот. Бардыгы, бүт бары Токтогул районун көчүрүш керек да башка жака. Болду ошол сөз. Андан башка эч катастрофа болот, чоң катастрофа болот. Суу келбей калгандан кийин бул жашоо токтойт. Болду ошол эле, маселе жок башка. Бала чыккан жолугушунда бул мэр дагы аким дагы болгон экен. Бул жакта азыр мэрге жолугалы, булар кандай дейт, кандай зыяндары бар, бийлик өкүлдөрүнөн да сурап. Мунарбек Иманов. Мунарбек Иманов. Алтын кен боюнча. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы, уруксатпы? Ассаламу алейкум. Эсенамансызбы? Жакшы, рахмат өзүңүз. Биздин аты жөнүбүз Мунарбек. Журналистпиз. Сиз бул жака өтө аласызбы? Сиз менен эл менен чогуу таанышполу, аты жөнүңүз, кызматыңыз. Менин атым Бактыбеков Бекмамат Бактыбекович. Токтогул шаарынын мэри. Канча болду келгениңизге? 7 ай болду. 7 ай. Эми биз баягы эл менен жолугушуп жүрөбүз да. Анан азыр Токтогулда масштабтуу кандай иштер болуп атат? Масштабдуу иштер дегенде буюрса бир топ социалдык объектилер курулуп атат. 1,5 миллиарддын тегерегинде объектилерге курулуш иштери жүрүп атат бүгүнкү күндөчү. Мектеп 750 орунду, 2 бала бакча курулат. 750 орунду салынып атат. Салынып атат уже. 2 бала бакча салынып атат. Реабилитациялык борбор салынып атат. Балдар чыгармачылык үйү, ооруканабыздын 100 орунду кошумча имараты салынып атат. Мындан сырткары стадионубуз билесиздер, былтыр стадион ачылган. Ооба. Анын жанына дагы резервный стадион, билесиздер, биздин Токтогул футбол клубу жогорку лигада ойноп атпайбы ошого. Баягы жогорку лиганын талаптарына ылайык жаңы резервный стадиону салынып атат. Андан сырткары президентибиздин демилгеси менен 4 айылдарда 4 кичи футбол аянтчалары салынып атат. Буюрса Айтор иш көп. Айтор иш көп. Өткөндө азыркы учурда ушу актуалдуу тема болуп тур. Токтогулда алтын кендерди казуу иштери боюнча элдер каршы чыгып, анан бала чыккан эле өткөндө сиздер чогулушта бардыңыздар беле? Ооба. Соосун эме болгондон Болжол менен бир ай болуп калдыбы? Жок, бир ай боло электе. Бир жума. Бир жума болду. Бир жума болду. Жолугушууда кандай чечимге келдиңиздер сиз мэр катары? Сондай болду да. Насиордо. Негизи кимдер экен булар? Алтын казгандар. Насиордо деген жичкасы ошол чогулуштан бир күн мурун эле көрдүм мен алардычы. Бир күн мурун бизге келген, кат менен кайрылдым мэрияга. Тиги эл менен жолугабыз, элдик чыйын өткөзүп бергиле депчи. Анан кийин бала чыккан айында деп. Биз анын катын алып анын тиешелүү орган эмелерге мамлекет кызматтарга жөнөтүп анан кийин уюштурганбыз элдик чыйынды. Бала чыккан айылындагы
мектептин имаратында актовый залында жыйын уюштуруп бердик. Жыйынга ошо бала чачкан менен Арал айылынын тургундары келип катышты. Ошол катышты. Эл эмне деди? Эми алардын мындай экен, бүгүнкү күндө биздин маалыматтар боюнча чалгындоого. Алтында разведка орус айтканда. Разведкага лицензиясы бар экен. Анан кийин ошону элден макулдук алайлы деп келиптир да. Эл сиз маалыматыңар болсо керек, социалдык тармактарга да чыкты. Ооба. Элдин көпчүлүк бөлүгү каршы болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок өзүңүз билесиз, баягы жер мыйзамдарына, жер алчы ресурстарын пайдалануучу законун недр деп коебуз да. Законун недр боюнча бул разведкага мен билгенден булар сурабай эле уведомление берип туруп разведка иштери жүргүзгөн укуктуу экен да, булар өз ичинен келгенде, бирок ушинтип эл менен жолугабыз деп биз уюштуруп бердик. Негизи элден уруксаты кереги жок, жана разведка алганга. Разведка алганда казганда ошондо макулдук керек болот экен. Разведка алганда булар гезитке уведомление берип, ушундай разведка иштери жетем ал жерде казбайт да. Эми мисалы сиздин оюңуз боюнча мэр катары токтогулга ал алтын кен чыйып кала турган болсо, пайдасы анан зыяны? Мындайда, эгерде зыяндан баштабайлы? Зыянын ала турган болсок, мен булардын техникалык проекттерин толук көрүп чыккан жокмун. Бирок эгерде тиешелүү, мен билесиңер да, бул кен байлыктарды пайдаланып атканда атайын ошо булардын проекттери экспедициядан өтөт. Экологиялык, промышленный деп коет, экспедициядан охрана недр деп атайын экспедициядан өтүшөт да. Ал жерде эми экологдор, мамлекеттик органдар өзүнүн талаптарын коет, экологический эмени сактагыла. Кантип казганда экологияга зыян тартпай турган болчу. Эгерде мен ойлойм, эгерде ошонун баардыгын ишке эмети сактап туруп кылса, бул Токтогул шаарына эле эмес, Токтогул районубузга бир чоң эме болмок да, бир бюджет жактан бюджетке ишкерлер өткөндө эл менен жолугушса деле айтып атат, эмеге социалдык пакет катары жакшы каражат түшүрүп беребиз биз эмеге. Кайсы бир көйгөйүң болсо биз Токтогулдун бюджети канча негизи? Биздин Токтогул шаарыбыздын бюджети быйылкы жылга бекитилген бюджет 149 миллион сом. 149 миллион. Ал социалдык жана ошол жактан акча түшүрмөсө канчага көтөрүп беребиз дейт. Айтылды бүгүнкү күндө буларды чалгындоо эле иш болуп атпайбы? Эгерде мен ойлойм, чалгындоонун жыйынтыгы менен булар канча запас бар экен, кантип казылат, ошону аныктаса, анан кийин бул чечилет. Бул пайда жагы. Сиз айтып атпайсызбы, жана эксперттер, экологдор жана башкалар зыяндуу жактарын карап, элге зыян тибегиндей кылып берет депчи. Булардын азыр эл айтып атат, лицензиясын жокко чыгарып бериңиздер деп кайрылып атат да. Лицензия алыш үчүн бүт жактан биринчи эксперттен өтүп, анан лицензия беришет да. Ооба да. Бир чети. Эми мындай да, баягы эме боюнча, кен байлыктар боюнча мыйзамдын алсак, булар баягы чалгындоо алганда да деле атайын проект түзөт, кантип чалгындайт. Ал проектси тиешелүү мамлекеттик органдардан экспертизадан өтөт да. Биринчи өтөт. Өткөндө сиздерде жергиликтүү шаардык кеңешинин депутаттары барып келгендер бар экен. Жерине. Эмне деп айтып берди сиздерге? Шаардык кеңештин депутаттарынан мен билбедим го. Шаардык кеңештин депутаттарынан андай запрос түшкөн эмес, ишкерденчи, барып келем дегенчи. Өздөрү барып келген окшойт. Мен уккан маалыматыма караганда, ошо ишкер тарабынан айылдын тургундарын, активисттерди, анан тиешелүү бир жашыл фонд бир нерсе деген уюмдун өкүлдөрүн алып барышыптыр. Анан кийин мөңгү мен ошолордун оозума-ооз угуп атам, эми өзүм барып көргөн жокмун. Конечно, ал жака жетүү мүмкүн эмес экен бүгүнкү күндө, эгерде вертолет менен барбасачы. Мөңгү барбы жокпу деген маселе. Ал көбү көргөндөр айтып атышат, мөңгү жок экен ал жерде депчи. Барып келгендер айтып атат. Ошентип айтып атышат деп. Мен ошентип. Азыркы элдин талабы мындай болуп атат да. Эми ал жака элдин арасынан эле бир-экөө эле экен ошол жерде мал кайтаргандар. Анан көпчүлүк барып көргөн эмес экен. Анан аяка барып келгендер айтып атат, мөңгү жок экен, катса болот экен деген сөз айтса, эми эл силер сатылып кетипсиңер, акча алып коюптур деген сөздөр болуп атат. Анан ошону миң уккандан бир көргөн артык деп биз кетип атабыз ошол жака. Барасыздар. Барып көрүп келип, чындап эле мөңгү барбы жокпу, эми алар өз көзү менен көрдү, биз элдин көзүнө көрсөтүп коелу деп, мына жалпы эле айтып атабыз. Ошондо сиздин позицияңыз кандай болуп калат? Мындай да, мен
бул жерде Токтогул бүгүнкү кызматым Токтогул шаарынын мэрі. Биринчиден мен мыйзамдарга таянышым керек да. Биз негизги милдетибиз бүгүнкү күндөгү кен байлыктан пайдалануу боюнча атайын мыйзам бар. Мыйзамдын 7-чи бөлүгү бар. Лицензион участкага тоскоолдуксуз ишкерлердин лицензияттардын жетүүсүнө биз көмөк көрсөткүлө деп турат. Мыйзамда ошондой жазылган. 7-чи беренеси бар. Биз көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эгерде зыян болбосо. Эгерде тиешелүү талаптар сакталса. Биз жыйында бирок өзүңүз уктуңуз, элдин пикирин угулду. Ошондон бери ишкер менен байланыш жок. Ошонун бир күн мурун бизге кайрылган, биз жыйынды өткүзүп бердик. Алар Бишкекте турабы, кайсыл жакта турат экен? Жок, ошондон бери сүйлөшүп элекпиз ал ишкер менен. Түшүнүктүү. Эгерде ошол жактан сиздерге токтогул акча түшүп кала турган болсо, эми төлөнөт да. 2%, там канча пайыз. Эмне кыласыздар ал акчага? Эми бизде бир социалдык көйгөйлөр толтура. Ошол эле бала чыккан. Канчалык деңгээлде өсөт мисалы? Бир жакшы жагын айтып кол да. Мен ойлоп атам, кече ишкерлердин өзү айтканына карагандачы, бала чычкан аралайында билесиңер, бала чычканда эле кече элдик жыйын бүттү, анан кийин өзүчө да эл менен сүйлөшүп калай. Бүгүнкү күндө бала бакча жок. 150 орунду бала бакчанын проектлери даяр. Таза суу боюнча да маселелерибиз бар. Свет боюнча маселелерибиз бар. Эми ошолорду чечкен өбөлгө болмок, шарт түзүлмөк да ошого. Бизге эми билесиздер да, кече мисал кылып кеттик, Таластагы баягы жер үйдөгү айыл өкмөт жөнүндө мисал кылып кетишти, ошол жерде жыйын катышкандар делечи. Бүгүнкү күндө мына ошол айыл өкмөтү канчалык өнүгүү жолунда баардык кичинекей 6.000 эме калкы бар айыл өкмөт экен, 400 миллион сом бюджет бар экен ошол. Ошол да эменин айынан алтын казган жыйынтыгындачы. Мен ойлойм, эгерде бизде да ошентип тиешелүү экологиялык талаптарды сактоо менен эгерде ушинтип ишке ашып калсак, бюджетибизге ошончолук ар түрдүү эмедеги доход түшүп калса, аябай жакшы болмок. Сиз жана ишкерлер айтты сиздерге кантип казылат экенин, кайсы тоолорду жардырат экенин? Алар мындай деп айтып атат. Бүгүнкү күндө казбайт. Бүгүн разведка. Биз аныктайбыз дейт аларчы. Кайсы жерде канчалык деңгээлде алтын бар. Бирок эми алтын барбы жокпу эч ким билбейт да, бирок негизи чын айтканда. Канчалык деңгээлде алтын бар экенин билбейт эч ким. По-моему, ушундай. Бирок алтын бар, бирок канчалык деңгээлде бар экенин билбейт. Бизде мамлекеттик органдар бар, эми ал эгерде чын эле шаарыбызга зыяндуу заттар чыгып атса, карап турбайбыз да. Кандай жакшысызбы? Ден соолук жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Эсен амансызбы? Көргөндө кубанычтамын. Эстедиңизби? Кантип иштейин? Болгон окудум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, жакшы. Акимге келгенбиз. Токтогул жерде. Тынч эле, ооба. Урматтуу мекендештер, биз азыр Токтогул райондук администрациясына келдик. Бул жер акимдер отурат. Азыр аким менен сөйлөшөлү. Бул жактын өткөндө чогулушуда бул киши азыр кандай оюн айтат? Анткени эл дагы булардын оюн уккусу келет да. Сиздерге жалпысынан билдириш үчүн азыр акиматка келип өзүнө жолугалы. Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Жакшы болду, жакшы. Рахмат. Келип калсаң. Келдик, Урматбек мырза. Кечээки бала чыкканда болгон окуя боюнча алтын боюнча бир сиз менен маектешелдегенбиз. 5-6 мүнөт. Жүрөбүз. Сиз менен эл менен чогуу таанышалы. Менин аты жөнүм Мунарбек Имаров, Чекит Долбоору. Сиздин аты жөнүңүз, азыркы учурда кызматыңыз? Токтогул районунун акими. Канча убакыт болду иштегенсизге? 2 ай болуп калды, 1,5 ай. Сиз ротация менен келсеңиз керек башка жактан. Жок. Эми Жалал Абад областында орун басар болуп жүрмөкмүн. Бир Токтогул районунун акими. Өткөндө эми того тержени эле сүйлөшөлү экөөбүз. Бала чыкканда чогулуш болгондо 1 жумадан ашып калды дейт. 1 жума тегерек. Бардыңызбы? Баргам. Могул алтын казгандар кимдер экен? Алтын бул казганым жок. Жок, разведка. Эми алтын казасыз деп аткандар ким экен деген? Аракет кылып аткан. Ошол алтын казгандар 2 жигит келди. Бардык кыргыздар. Бардык документтери мыйзамдуу. Текшерип карап чыгышты. Келип ушундай эл менен жыйын кылайлы деп, ал жерде ошол элдер кичине туура эмес,
туура түшүнгөндөр да бар экен, туура эмес түшүнгөндөр да бар экен. Ошол боюнча барып эл менен бир сыра мындай чоң түшүндүрүштөрүң болду. Сүйлөшүп келдик. Кандай болду сүйлөшүүнүн жыйынтыгы? Эми сүйлөшүүнүн жыйынтыгы ал жерде көпчүлүк эл ушул алтын маселесин бир как будто ал жерден алтын чыкса эртең балдардын баардыгы или ошол бала чаканын элдин баары эле майып болуп калчудай эле өздөрүнө кабыл ала беришет экен да. Ал жерде эми чындыгында ошол разведка кыла турган жерди барып көрүп келишиптир. Кимдер? Ошол жактын жарандары. Ал жарандары көрүп келип, ал жерден ооба эч кандай сууга тиешеси жок экен, мөңгүгө тиешеси жок экен деген дагы сөздөрдү сүйлөптүр, мен билишимче. Ошондой эле Нарын областында бүгүнкү тапта иштеп аткан Алтын кендин барып, ал жактан дагы 4 машина менен барып, ошол кандай иш болуп атыптыр, кандай иштер жүрүп атыптыр, бүгүнкү тапта бюджеттери кандай экен деп баарын таанышып келишиптир да. Мен ошол жарандар менен сүйлөшкөн жокмун, бирок барып көрүп келишти, ушундай ынанып кетишти деп. Бирок ал жерде ал барып келгендер, мен түшүнгөн боюнча ал жерде болгон жок. Алар дагы өзүнчө бир жолууга аракет кылып атышыптыр. Азыр дагы бир жыйын өткөрүп бергиле, анан тигинде эмне. Пока эч кандай жыйын болбойт, эчтеке болбойт. Турула деп дагы түшүндүрүү иштерин сүйлөшөбүз, көрөбүз деген бойдон калдык да. Араңыздардан бирөө жарым барып келгенде барбы мындай көргөн, билген ошол жерде? Арабызда кандай кайсы арада? Могу бийликтегилерди, өкүлдөрдү. Бул жерде айтып атпаймынбы, барып видеого түшүп, ошол жерден көрүп келишиптир, бирок акиматтан эч ким барган жок, же мэриядан эч ким барган жок. Жана эл айтып атат, эми эгерде алтын казгандар менен жолуктуп атпайсызбы, келишти депчи. Сурадыңыздарбы? Кандай жардырасыңар, эмне кыласыңар? Эми бул жерде мындай да, пока эч кандай алтын казуу болбойт. Жөн эле бул разведка. Чындыгында эми алтын бар деген жерди көрсөтпөйт да, чынбы? Бул жөн эле разведка. Бул жерде барбы жокпу дагы аныкташ керек. Ошол алтын, например, боло турган болсо канчалык деңгээлде бышты, канчалык жанагы эме деп коет, жыла, тамыры канчалыкка барат, анын баарын алар өздөрү аныкташ керек да, чынбы? Анан эми мына азыр Таласта жер үйдө Алтын кен иштеп атат. Алым балдар эле баардыгы эле Кудайга шүгүр иш болуп атат, бюджетке акча келип атат. Ошол жерде местнийлер иштеп атат. Ошол эле, например, мына Чаткалда 17 фирма иштеп атат. Чаткалдын деле элдер Кудайга шүгүр эле го. Анчалык деле бир ооруп деле бир нерсеси неме болуп кеткен жери жок го. Эми канча бар, почти каждый областьта иштеп атат. Бирок Кудайга шүгүр. Бул жерде элдин максаты мындай ою эмне кече мен сөзсөм мындай экен да. Бул жерде майыптык эме деле эмес экен. Бул жерде мөңгү дейт. Мөңгүнү мен ал жерден көрдүм. Ошол видеодон. Ошол вертолет менен барып конушуптур, ошол местнийлер менен. Бирок мөңгү да көргөн жокмун ал жерде. Вообще бирден мөңгү көргөн жок. Менин түшүнгөнүм боюнча. Мен ал жерге барып көрө элекмин. Бирок мага ошол местнийлер менен, ошол шаардык кеңештин депутаттары менен ошол алтын компания чогуу барган видеосун көрдүм. Мөңгү көргөн жок. Сиз айтып атасыз, алтын барбы жокпу аныкташ керек. Эгерде алтын бар болуп калса, казуу иштери башталат. Эми ал жак өзүнчө бир маселе. Ал өзүнчө маселе. Ал өзүнчө маселе, макул. Эгерде казылып кала турган болсо, Токтогул элине канчалык пайдасын алып келет жана зыянын? Эми мен бул мындай да. Эми Кыргызстан өзү 94% тоолуу жер, чынбы? Ошондо 6% бул сугарыла турган жер. Биз бүгүнкү тапта тоолордун баардыгынын астында көмүрү бар, алтыны бар, күмүшү бар, суусу бар дегендей. Мына эми көмүр нарынан чыгып атат, чынбы? Нарынан чыгып атат, ошол
Нарынын эли деле чыгып эле жок көмүр болбойт чыкпайт деп койсо канча киши көмүр чыкат, жылуу чыкат. Чынбы? Мына эми ушул эле Токтогул КЭС, например, жок Токтогулдан эми бул убакыт бир убакта Токтогул суу сактагычынан деле эме кылыптыр да, жок бияка болбойт, бул жерде айыл тигил деп. Бирок мына Кыргызстан бир убакта чет мамлекеттерге кошуна өлкөлөргө сөйт берчү элек койчумун. Эми бунун баарын иштетиш керекпиз да. Мындай любой нерсени кармап жата бергенде эмне болуп? Бүгүнкү тапта мамлекетибизде кандай өнүгүү өсүү жолу болуп атат. Ошол ар бир нерсени иштетиш керек да, чын. Иштетпегенден эми анын баарын карап жата бергенде деле эми бир жагын каза берет, бир жагынан дагы быша берет. Анын баары иштетпей. Кыскасы иштетиш керек. Иштетиш керек да мен деле аким болуп эле жөн эле отура берсем болбойт да, чын. Мен да иштешим керек да. Эмне кылышым керек, тигини кылышым керек, муну кылышым керек, муну кылышым керек деген иш болуш керек да. Анан эми турган нерсени иштетпесек анда Токтогул элине кыйла пайда. Эми Токтогулдун элине өтө эле чоң пайда болмок. Себеби Эгерде зыянчылык жок болсо. Зыянчылыгы эми бүгүнкү тапта мен мына бүт айтып атпаймынбы, Кыргызстан бүт 94% толу жер. Эми иштеп атышат го. Кудайга шүгүр. Иштеп атышат го. Мына Кумтөрдүн иштегенине канча жыл болду? Канча жыл болду? Бир канча жыл болду. Бирок ошол нарынын балдары эмне бөлөкчө төрөлүп атабы? Же мындай ашык менен төрөлүп атабы? Же ким жүрөт го мына жер? Assalamu alaikum. Кандайсыз ата? Жакшы. Ден соолук жакшыбы? Кайка жөнөдүңүз? Мен базардан үйдөгө кетип атам. Жакшы. Токтогулдансызбы? Кайеринен? Ушул жерден эле. 97-жылы ушул жерге көчүп келгем. Мугалимдик кесиме байланыштуу. Кайсы сабактан? Азыр мен номер 4 Нургазы Бүрүмкулов атындагы инновациялык жалпы билим берүү орто мектебинде иштейм. Токтогул шаарынын ардактуу атуулумун. Бир колуңуз кармап коеюнчу. Жакында эле Алтын түркүк деген чоң сыйлыкты алып келдим Жалал Абад областынын атынан. Токтогул районунун балдарын жанагы Баластанда, Манастанда интеллектуал телетаймаш бар. Ошого алып барып, баш байге катары болгон орун алып бергеним үчүн балдарга бирден уюлдук телефон үч окушма өзүмө Туркияга жолдомо берди. Кош келипсиңер. Куттуктайбыз, кош келдик. Рахмат. Эми агай, сизден бир нерсени сурайлы деп атабыз. Айта бериңиз. Угуп атасызбы, ушул Токтогулда алтын казабыз деп иштери жүрүп, элде бир аз ызчуу болуп атат. Бул жөнүндө кызыкпаптырмын. Кызыкпадыңызбы? Негизи бир каңрыш кеп болгон мына кара күнгөй дейбиз тараптан. Азыркы учурда балага чычкандын үстү жагында жайлоодо эме бар экен, алтын бар экен. Ошол казуу иштерине эл каршы болуп атат. Негизи сиздин жеке оюңуз алтын казууга кандай көз карашта карайсыз? Эми бул биринчиден ким байлык Кыргыз Республикасыныкы. Бирок эми ошол жерден казган убакта эгерде чычкандын башында отурган болсо, ошондон түшкөн суу агын суу Чычкан дарыясына келип кошулса, андан ары көлгө кошулуп бүтүндөй эмеге зыяны бар да экологиялык жактанчы. Анан айта албайм мен аны чоңдор жешет. Эгерде экологиялык жактан зыяны болбосочу? Кандай жашам болот улум? Бүгүнкү күндө көптөгөн эмелер кен байлыктар казылып атпайбы? Эгерде мамлекетке пайдасы тийсе, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө салым кошулган нерсе болсо, анда болуш керек. Себеби биздин деле өнүккөн мамлекеттерде ошол жагы бар экен го. Мисалы Монголияда деле, башка мамлекеттерде. Бир убакта Манаска салым кошкон Карганбек Самахов деген депутат бир жолу айтты эле. 2-3 жыл мындан кийин балким туура эмес ой болуп калар. Жер астында кендерди кимдер иштетип, кимдер коет? Аны бир Кудай билет, бир Аллах, бир жараткан билет депчи. Бирок экономикалык жактан Кыргызстандын элине бир пайдасы тие турган болсо, каршылыгым жок. Зыяны болбосо. Болбосо. Рахмат чоң агай. Ишиңизге ийгилик болсун. Эми мамлекетке туура келбеш керек. Эми туура эле жол бериш керек. Муну мамлекет кылып атабы? Мамлекет кылып аткандан кийин алтынды алыш керек, пайдаланыш керек, Кыргызстандын экономикасын көтөрүш керек. Ошон үчүн бул туура да. Башка эмне? Бирок зыяндуу жактарычы? Мисалы мөңгүлөрүбүз бар деп атат ал жакта. Бала чычкандын аягында экен анысы.
Балачкан үстүндө бир зоо бар экен. Өтө чоң. Ошо зоонун аркасында экен. Артында. Бирок көрүп келген биз баягы Миңкардан бир көргөн артык деп ошол жака барайлы деп атабыз бүгүнчө. Машина барат экен? Барат. Андан ары ат менен барат экенбиз. Мөңгү бар бекен ана ошо? Мөңгү биз баягы видеодон көрсөтүп атышат, мөңгү жок деп. Аяка балачкан элдери барып келиптир. Арасынан барып келгендер жок экен, баягы каршы чыккандар бар, көз менен көрүп. Ал жакта мөңгү жок экен, суга чыккан кешеси. Мен Токтогулдун советиндемин да биякта. Биякты көп билбейм. Негизи алтын казуу боюнча ой пикириңиз? Ой пикир калыш керек го дейм. Эмне турат ал? Пайдаланыш керек да. Пайдаланыш керек. Анан экономиканы көтөрүш керек. Бирок элге зыян жанагы жагын баарын жанагы караш керек да. Эгер зыян тийбей турган болсо? Тийбей турган болсо калыш керек. Пайдаланыш керек. Эмнеге турганда эмне? Кандай саке жакшысызбы? Токтогулдансызбы? Ооба. Кайерден? Кызылтуудан. Кызылтуу? Жана Токтогулда жана алтын казабыз деп уктуңузбу? Жок, уккан жок. Уккан жоксузбу? Алтын казууга көз карашыңыз кандай? Меники эмес го дейм, алтын казбай, алтын казганда бул жактан көптөгөндө зыяндуу заттар чыгат. Биринчиден туура эмес эмелер болот, балдар өстүрүлөт, кыргыз элине эметпи. Кастырбаш керек го дейм. Кастырбаш керек, Түшүнүктүү. Рахмат. Каяктан болосуз? Өзгөрүш айылынан. Өзгөрүштү. Жанагы Кыргызстанда Токтогулда алтын кенин казуу боюнча иштер жүрүп атыптыр. Иштер башталыптыр. Анан сиздин оюңуз алтын казууга кандай пикириңиз? Эми алтын казууга болгондо эл кандай пикирде экенин билбейм, бирок мен эгер жетилсе казылганга болот го дейм. Себеби дегенде мамлекеттин дагы экономикасына жакшы эле пайдасы тиет го дейм. Анан бирок экологияга кандайдыр бир мындай эмелери бар да, эми зыяндуу заттар да кошо чыгат да алтындын алынууданчы. Анан бирок экономикалык пайдасы жакшы. Бул кыздарыңызбы? Кичинекей. Ашалам. Канча жашта булар? Ай, молодец. Эми алтын казуу көз караш караганда кандай десем, эми элге зыяны жок болсо эми конечно жакшы. Өкмөткө пайдасы тийсе да. Өкмөткө пайдасы тийбесе анда кереги деле жок го дейм. Карапайым калкка кыйын эле болуп калат да негизичи. Эгер зыян жок болсо. Эми зыяны жок болсо эми конечно ошо өкмөткө акча пайда келип турса, анда жакшы да, ошо элге жардамы тийипчи. Аны элге жардамы тийбей, элге зыян болсо анда кереги деле жок деп ойлойм да. Урматтуу мекендештер, биз Токтогулду кыдырып жүрүп бүт элдин көйгөйүн уктук, эл өкүлдөрүнө жолуктук, уктуңуздар. Элден деле сурап көрдүк. Эми биз издеп жүрүп алтын казган байкелерди таптык. Келип бергениңизге чоң рахмат. Эми сиз менен эл менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, анан кызматыңыз. Менин атым Чаршанов Адилет. Мен ушул чалгындоо лицензиясына ээлик кылган жоопкерчилиги чектелген Насип Ордо коомунун жетекчиси болом. Демек, алтынды сиздер казам деп атасыздар мындайча айтканда. Кудай буйруса. Буйруса. Буйрубайбы, аны Кудай билет азыр менчи. Баарын Алла билет го, Кудай буйруса. Алтын бар экен, каяктан билдиңиздер? Биз бул лицензияны 2024-жылы алганбыз. Ошол убакта баягы мурунку Союздун убагындагы чалгындоо иштеринин жыйынтыгынын негизинде бул жерде болжол менен 3 тонна, 5 тоннага жакын алтын бар деген маалымат бар. Ошону маалыматты тактап коюш үчүн бүгүнкү күндө чалгындоо иштерин жүргүзөлү дегенбиз. Эми мындай, мен элге жолуктум. Жолугуп, сүйлөшүп, алардын үнүн уктук. Буга чейин жолугуш өткөрүпсүздөр, туурабы? Ооба. Жыйынтык кандай болду жолугушуда? Жыйынтык эми көпчүлүгү эле баягы элдердин оюнда бүт эле билесиз да, баягы тоону оңкоруп эле, таңкарып эле, жардырып эле, талкалап эле кетет деген ойдо азыр элдин көбүндө. Эми бүгүнкү күндө бул чалгындоо иштери, анда иштер жүргүзүлбөйт. Чалгындоо иштери болгондо баягы жерди бурит этип эле пробалар деле алынат да. Жок, макул. Ага келебиз ага. Жыйынтык кандай болду чогулушта? Эл эмне деди? Наразы болдубу же макулдугун бердиби, берген жокпу? Эл наразы болуп койду да. Наразы болуп койду. Сиздер ушул алтын казабыз деп атканда, экология мисалы, могул Токтогул шаары ичет экен да, ал мөңгүдөн чыккан суучу. Анан ошол мөңгүнү эске алып, канчалык зыяндуулугу бар? Азыр мөңгү кымбатпы же алтын кымбатпы? Мөңгү кымбат. Бирок биздин участокто эч кандай мөңгү жок.
эч кандай бул жакта мөңгү жок деп атпайсыз сөзүңүзгө аралашып. Ал жакта ошо бала тышкан айылында ошол мөңгүдө мал кайтарган адамдар бар экен. Алар айтып атат бизге: "Эй, бул жерде мөңгүлөр бар. Ошол жактан суу түшөт, ал суу келип дарая кылат, ал менен бүт эл суу ичет" дейт да. Ушундай сөздөр болуп атат, бирок ал жерге ошол бала тышкан жана арал элдеринин тургундары өздөрү жеринен чыгып көрүшкөн. Ар бир айылдан 4төн бала ошол чогуу биздин тиги ишканабыздын биолог маркшейдерлери менен чогуу ошол лицензионный площадьтын нак ортосуна барып көрүшкөн. Бердеги активисттер да барып көрүшкөн. Ал жерде эч кандай мөңгү жок, өздөрү көздөрү менен көргөн барган элдер. Жана ошо бала тышкан эли суу ичет деген эл суу ал вообще бир тоо ары жагында да. Аны өзү ошол арал бала тышкан элдерин барган балдар да көрүшкөн да көздөрү менен. Канча сиздер ошондо болжол менен канча мындай жердин аянты? Биздики лицензионный площадь өзү 284 гектар. Баягы чалгындоо иштерин алынган 284 гектар. Кимдерди алып бардыңыздар бала тышканга? Бала тышканга ошол жаштар барган, активисттер барган, анан арал айылынан да барышты. Андан тышкары ошол Токтогул шаарында блогер болуп жүргөн ошо 1-2 бала барышты да. Биз айтканбыз, силер кимдер кааласаңар, кимиңер барып көрө баштасаңар, жеринен чыгып көрсөңөр болот деп чогуу. Эмнеге бар, мисалы бала тышканга барсак, кече эл чогулганда бүт аксакалдар экен, илгертен ошол жакта малын багып, жанын багып жүргөн адамдар да. Эмнеге ошол аксакалдарды алып барбадыңыздар көрпөдө? Аксакалдар биз эми биз айттык, кимиңер барасыңар, кимиңер ошого баргыңар келип атат, көргүлө десек, ошентип өздөрү келишти. Ошо келгендерин алып бардык да. Биз тандап алып барган жокпуз. Ошо өзүңөр каалагандар барып көргүлө деп айтканбыз да. Эми эл айтып атат: "Ал ушундай жаш балдарды алып барып алып, анан башын айландырып, башка жерди көрсөтүп, ал жерде эч кандай мөңгү жок экен деп, акчага сатылып кетиптир балдарыбыз" деп. Андай маалымат менде жок. Андай акча берип, акча тарат деген андай биз тараптан андай болгон жок го. Жөн эле сөз окшойт го деп атам. Эмне үчүн жаштар барган себеби анткени былтыр дагы биз былтыр баштайлы деп ушундай жыйын уюштуруп 1-2 жолу уюштурганда именно ошол 2 айылдан жаштар каршы чыккан да, катуу каршы чыгышкан. Ушундай биздин мөңгүбүз бар, суубуз бар деп каршы чыгышканда былтыркы окуяда 25-жылы. Анан быйыл баштаганда дагы ошо жаштары келип каршылык көрсөтүп, анан силерде тажрыйба барбы деп сурагандарынан, ооба бизде тажрыйбабыз бар, биз азыр дагы мындан башка дагы бир жерде иштетебиз десек, барып жеринен көрөйлү, биз кандай кылып иштетесиңер, силер жардырасыңар, комбинат саласыңар дейт. Биз комбинат салбайбыз бул жерге. Азыр жөн эле разведка, кийин Кудай буйруса разработкага лицензия алып калсак, биз бу жерге комбинат салып, бу жерден химикаттарды колдонуп, бу жерге мисалы уулуу заттарды тыштоого андайдан алыспыз да, андай кылбайбыз десек. Мисалы алтын чыккан жерден сөзсүз түрдө зыяндуу нерселер чыгат дейт. Туурабы негизи? Негизи билбейт экенмин, эми андай зыяндуу деле эчтеке чыкпайт го. Чыгат, ал жөн эле каз. Аерде эгерде иштетсе анда да эл билген нерсени сиз билбесеңиз кандай болот? Мисалы. Эми зыяндуу нерсе чыгат, чыкпайбы? Зыяндуу деле нерсе чыкпайт бу жерде. Мисалы мына. Сиздер бардыңыздар, алтын чыгып калды дейли, мейли. Чыккан жер эми казылат да. Казылат. Ал жерге жамгыр жайт, жаан түшөт. Анан казылган жерде балким уран чыгышы мүмкүн, башка нерсе чыгышы мүмкүн. Ал суу балким каналга барып кошулат. Ошо менен аралашкан суучу. Анан ал суу кандай болуп калат? Уран жок да бул жерде. Лицензияда уран деген неме жок да. Уран бу жерде тим более биз иштетпей жөн эле разработка болуп калса, Кудай буйруса, аны жөн эле казып эле биз тиги транспортировка кылып Кара-Балтага алып кетебиз да. Кара-Балтада горнорудный комбинатта фабрика бар. Түшүнүктүү болчу. Кандай казасыздар ошондо? Жөн эле экскаватор менен. Аны эми биз эмес, аны мына разведка бүткөндөн кийин апрелет этип берет. Проектчи илет ага. Кандайынан казылат эми аны тиги чалгындоо иштери көрсөтөт да. Кандай казыш керек экенинчи. Азыр бизде баланс канча бар экенин бүт чалгындоо. Биздин элесибиз мындай да, комторду билесиз. Ооба. Кандай казылганын? Воронка болуп. Чоң. Биздики дагы ошондой казылып, мөңгүбүз мындай жок, андай казылбайт ал. Сиз айтып атпайсызбы, эгерде разведкадан кийин ошондой кандай казылат, ошо чечилет депчи. Ошондой чечилип калсачы, ошентип казылып калабы? Эми
апрель проект чийип беришет да, кандай казышты разведкадан кийин баланска отургузгандан кийин ага чейин биз билбейбиз да, может мындайынан тешилип киреби туннель сыяктуу кылып, же болбосо мындай казып киребизби, аны эми геологдор апрель проект ошолор көрсөтөт да. Ошол эл ошого каршы мындайынан казып кирген. Негизи эле эми азыр эчтеке боло элек, бу жерде разведкада боло элек. Азыр жөн эле разведка эле кылган жатабыз. Анан разведкага негизи мыйзамда элдин уруксаты керек деген жери мисалы көрө элекмин да, жок да андай разведкага. Анан текшергенге. Эми бул чалгындоо эле иштерди жөнүндө. Түшүнүктүү. Эмне себептен бала чычканга эле мисалы 5-6 айыл бар да бияктан. Ошол судан токтогул ичет баарычы. Бала чычканды эле чогултуп чогулуш өткөрүп койдуңуздар. Башка айылдарга тиешеси бар да. Бул мурда азыр АТР менен мурда жылдан баштап АТР менен мэрияга кошулуп калды да. 25-тен баштап. Атак ага чейин бул өзүнчө бир айыл өкмөткөн да, Жаңы Жол деген айыл өкмөткөн, ушу именно бала чычкан, Арал, анан Жаңы Жол айылдары кирет экен да. Ошол лицензия убагында ошо Жаңы Жол айыл өкмөтүнө караштуу болчу да. Жери. Лицензионный площадь ошол Жаңы Жол айыл өкмөтүнө караштуу болчу да. Анан ошонун эле негизинен ошол жака өтүп калды. Атак бул чындап келгенде Токтогулдун центринде өтө турган нерсе да, мэрияда. Анткени бүгүнкү күндө мэрияга таандык ал жер. Эми ал жерде азыр именно ушул сөзсүз түрдө бала чычкан айыл өкмөт, бала чычкан айылына чогулуш өтүп ошол элдин уруксатын алуу деген негизи мыйзамда андай разведкага чалгындоого уруксат алуу деген жок. Жөн общественный слушание өткөзүп коюу деген болуш керек да. Анан биз жөн эле баягы эми кыргыз болгон деген ынтымакта чогуу иштейли деп эле баягы алдыларынан бир өтүп коелу деген ой менен, ошондой максат менен эле ушундай жыйынтык кылып атканбыз да, жыйындарды өткөзгөнбүз. Эми биз сиздер тараптуу угуп атабыз, эл тараптуу угуп атабыз, эл өкүлдөрүн угуп атабыз да. Биздегилер айтып атат, эми булардын кудурети жетпейт. Мисалы сиздердикичи кыргыздар өзү канча бизде ушул кыргыздар барбы биздин алтын каза турган компаниялар? Кыргыздар негизи биздики жалаң кыргыз балдарыбыз. Биз өзүбүз нарында да ушундай жер иштетебиз. Ал жерде уже разработкада. Ал жак алтын чыгат. Ооба, алтын чыгат. Иштеп атат азыркы учурда. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Кумбел деген месторождение. Ал бирок жалаң кыргыз балдарыбыз да. Биз кааласаңыз уставыбызды көрсөңүз деле бул жердин лицензиянын азыр 30% баягы мыйзам чегинде мамлекетке өткөрүлгөн. Жалал Абад кен байлыктары деген мамлекеттик ишкана мынакей көрсөңүз. Мына Жалал Абад кен байлыктары мынакей. Анан Иммот компания бизде 70, буларда 30 да азыр бүгүнкү күндө. Останда 70, анда Жалал Абад кен байлыкта 30%. Мамлекетке мыйзам чегинде өткөрүлгөн да, ошол эйлик кылат. Эми бияктан ар кимдин оюн угуп атып, анан эметсеңиз биздин уставыбызда бар, уставда деле көрөсүздөр, жалаң кыргыздар да, бу жерде баягы чет элдик жарандар жок да. Түшүнүктүү. Негизи максат бизде мөңгү экен суу, анан жайыт маселеси. Жайыт мынакей жеринен барып көрүштү, өздөрү деле, элдери деле, балдары деле жана именно каршы чыгып аткан ошол айылдын балдары барып көрүштү. Биздин жана нарындагы иштеп аткан жерибизге да барып көрүштү. Жеринен барып көрөлү, кандай кыласыңар, дробилка коесуңарбы же эмне деп баягы элде кичине түшүнүк жок да бул боюнча. Анан баргыла биздики ачык, барып көргүлө дедик. Өздөрү барып көрүштү. Анан ушундай элеби байке дейт, ушундай эле болот десек, тиякта ушундай болобу дейт. Эми Кудай буйруса, чалгындоо иштери бүтүп, баягы жыйынтык чыккандан кийин жумуш башталса, точно эле ушундай болот, бирге бир эле болот. Бу жерде эч кандай эме колдонулбайт десек, биз бөлөкчө ойлогонбуз деп мынакей жаштардын сөзү да, ошол барып келгендердин. Анан кийин документтериңерди текшерели деди. Анан өздөрүнүн бир ишеничтүү кишилери бар экен, геологдор келип бир сере текшеришти. Ал киши ошо Токтогулдук экен, именно бала чычкандык байке экен да, бирок убагында көптөн бери ошол геология тармагында иштептир да. Ал киши өзү келип көрүп, өзү бүт бардык документтер менен таанышып, анан өзү мындай балдарга да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айтып берген да. Балдар эми бу жерде чалгындоо эле бардык уруксат кагаз бар экен, эми казып баштаганда анан жана соцпакет анын ошондо каралат, ага чейин эч кандай баягы кооптуу деле эчтеке жок экен депчи. Урматтуу мекендештер, биз Адилет мырза менен кайрадан жолуктук. Азыркы күндө биз Кара Алтай шаарындабыз. Азыр ошол
казылып алынган нерселер кайсыл жака алып келинет, мындай токтогул шаарына эле эмес, эл журтка көрсөтөлү деп алып келдик. Баягы 1000 уккадан бир көрөн артык. Адет мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Жүрүңүз, кирели чогуу. Бисмилла. Бисмилла. Ошо бул биздин бул жер эмне, завод деп аталабы же эмне деп аталат? Завод, фабрика деп коебуз биз. Фабрика. Чакан. Чакан. Анан келген мына руда много. Бул жана тоодон алып келип аткан руда. Руда деп бул баягы эмне айтылат? Казып алынган нерселер. Металл содержащий эме да. Эгерде токтогулдан казыла турган болсо, ал жактан алып келип ушул жака төгүлөт. Ошол бойдон. Ушундай эле ол эле машиналарга жүктөлүп келип ушул жерге. Бул каяктыкы? Бул Нарындыкы. Нарындыкы. Көргөн көзгө таштай эле көрүнүп атат мындай. Жөнөкөй эле. Бирок ичинде бир нерселер бар. Эми аны дагы эметкенде көрүнөт да, так бар, ооба. Түшүнүктүү. Бул жерде канча машинаныкы? Эми бул точно белгисиз бир. 10-15-20 бар го, 10-15-20 мынаныкы, хоболордуку. Танар. Түшүнүктүү. Мындан муну каяка алып кетесиздер? Мындан ары мынакей погрузчиктер менен жүргүзүп жүрүңүз. Бериден анан жана чоң таштар берге төгүлөт, бункерге. Анан бериден дробит этилип, талкаланып, майдаланып, Монун ичинде талкаланат таштар кыскасы. Түшүп талкаланып, дробилка менен ылдый түшөт. Ылдый түшөт бул жака. Бул лента менен анан бияка жылат. Основной фабрикага кетет да. Өйдө чыгат экен. Бериден анан дальше. Могу жерден да экинчи жолу майдаланат. Экинчи жолу майдаланат. Анан тиги лента менен ичине кирет. Эч ким жокпу бул жакта азыр? Азыр жок, азыр токтоп турат. Анткени баягы определенный объем чогула элек да. Анан лента менен бул дробилка бул жака кирет. Бул жака кирип, бериден дагы бир сыйра талкаланып, анан бул барабанга түшөт. Бул барабан эмне иш кылат бул барабан? Бул айландырып, берге жанагы химикаттар кошулат. Анан бул жерден флотация жүрүп, анан бул химикат эмне үчүн кошулат? Майдалап бөлүш үчүн, кум таш кылып. Бөлүш үчүнбү же майдалаш үчүнбү? Майдалаш үчүн дагы бөлүш. Химия балким алтынды бөлөт же күмүштү бөлөт. Жок, берде андай эмес, алтын күмүш бөлүнбөйт. Берден ошо майдаланып, талкаланып, кум шагылы өзүнчө жана отходторучу. Отходтору келет дагы, анан берден концентрат чыгат да, концентратты тияка түшүрөт. Тияктан анан мишөктөргө салынып, афинажныйга өткөзүлөт. Концентрат өзү өткөзүлөт. Мындай эмелер өткөзүлөт да. Кандай? Мына ошо концентраттын отходтору да. Болжол менен ушулар. Ушулар да мынакей болжол менен мынагулар. Булар топурактай эле мынакей момундай эле. Булар анан мишөктөргө салынып, мамлекетке афинажныйга өткөзүлөт. Мишөктөр салынып дегенде кара жумуш болду, бирөө салабы? Ооба. Салат, кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Мен фабрика десе, мен ойлоп турмун, мында мишөктөр өзүнчө салынат. Жок. Автомат түрдө. Берден түшүп, бияка түшөт, берден анан күрөк менен мишөктөргө салынып, кадимкидей эле кара жумуш. Ооба, кадимкидей эле кара жумуш. Анан афинажный заводко өткөзүлөт, анан ошол жактан дальше. Афинажный завод түшүндүрүп коюңузчу. Бул мамлекеттики. Жок, биздики эмес, мамлекеттики. Мамлекеттин КРКнын өзүнүн горнорудный комбинаттын афинажный завод бар, мамлекеттики. Анан ошол жерден концентратты өткөзүп беребиз. Анан ошол жерден алтындын өзүнчө, күмүштүн өзүнчө бөлүп чыгарат да. Мамлекет. Мамлекет, ооба, биз эмес, мамлекет. Мисалы Кыргызстанда бардык алтын казгандар бүт өздөрү ошол жака мамлекет өткөрүп берет. Ооба. Мамлекет өзү карап, бөлүп берет экен демек. Алтындар ошол жакта. Ошол жакта. Ал жак көрсөк болобу, болбойбу? Жок, аякка мен эме биздин эмес жок, аяк. Мамлекеттики да аякка билбейм, кантип киришти. Эчеңиздер жок. Жок. Аякты билбейм. Сиздердин ошондо кызматыңыздар топуракты ташты алып келесиздер. Дробилканы өткөрүп туруп эле, майдалап туруп, концентрат химикат кошсо жакшыраак майдаланат экен кыскасы. Ошону алып барып бересиздер. Эми суроо. Ошол химикат коомчулукка кандай зыянчылыгы бар? Бул химикат анан берден горнорудный комбинаттын хвостохранилищасы бар, ошол жакка төгүлөт. Хвостохранилище. Ооба, хвостко төгүлөт. Алет мырза, эми химикат дегенде эле, баягы химикат деп сөз укканда эле менде деле ошондой ой пайда болот. Бул эми зыяндуу нерсе. Анан бул химикаттын калдыгы каяка калат? Бул кандай химикат? Бул эми берден эч кандай цианид, өтө зыяндуу химикат колдонулбайт. Берде органикалык эле химикат колдонулат да, чтоб берге түшкөндө металлды өйдө чыгарыш үчүн эле. Ал мисалы эми аялдар деле, келиндер деле тырмагын деле боюп лагын чыгарып атпайбы? Ошол деле химикат да мисалы. Ошондой эле сыяктуу химикат, бунун зыяны деле жок. Анан ал химикат берден анан бизден хвостохранилищеге алып барып төгүлөт. Ошол жактан. Ооба, аны
ошол договор менен хвостохранилищага төгөбүз да. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн кайрадан токтогулу келдик. Анткени бала чыккан эл менен бүгүнкү күндө акимият жана ушундай эле алтын казгандар менен жолугушуп атат. Азыр жолугушкандай болот. Сиздер менен биргеликте көрөлү. Урматтуу туугандар. Жок, ушанч комиссия сөз көрүп. Алтын казып жокпу бүгүнкү тапта? Чалгындоо иштери жүргөн жокпу? Жүргөн жок. Мындай байчы. Жөн эле эме кылып эле. Бүгүнкү тапта чалгындоо иштери жүрүп аткан жок. Эми айгычат болсо, мага сүрөткө тартып, мына силер каяктасыңар деп видеосун алып келмекчи, кана көрөсүз. Эч кандай алтын казган да жок, чалгындоо иштери болгон да жок. Комиссия түзсөңөр, түзкүрөп түзбөсөңөр жөн эле оңуңар. Эч кандай иш болуп аткан жок. Жөн эле элди будан кетиргендей кереги жоктур. Насип ата, мурундан мура синтез болчуңуздар, э? Жок, мура синтез да. Жок, макул. Сиздерге лицензия боюнча суроо бар да, сиздер природный охраняемый территориядасыздар, кантип лицензия алып атасыздар? Жок, ал жерде кызыл китепте бар жаныбарлар, өсүмдүктөр болсо силер ошону талкалап атпайсыңар силер экосистемасынчы ал жактынчы. Тем более бул болсо алтын казуу бул деген дүйнөдө эң мындай кийин эсептелинет да. Көмүрдөн кийин, дагы бир нече эмеден кийин ошо зыян болуп эсептелинет. Сиздер ошол жактан природный охраняемый территориядан сиздер кантип лицензия алдыңыздар? Ошол суроо болот да магачы. Мен сизге жооп берип коеюн. Биз аны лицензияны мамлекет берди. Биздин лицензиялуу участок GPS картындай точкасы менен жана сиз айтып аткан охранный зонага кирбейт. Заключение документи бар. Жок, ал биз охранный зонага кирет. Эми мамлекеттик органдын кагазы бар, сага көрсөтөм. Биздин оңубузда заключение бар. Мамлекет берди. Тодар эме мухтарай сөзүн сүйлөп койсо. Саламатсыздар туугандар. Ушул лицензия боюнча байкелерде суроо да. Сиздер чалгындоо менен лицензия бар депсиздер азырчы. Ал чалгында бүткөндөн кийин эмне кыласыздар ал лицензияны? Чалгындоонун жыйынтыгына жараша иш болот. Эгер ал жерде алтын жок болсо, ал барбы жокпу бир Алла билет. Сиздерде чалгындоого иштериңиз бар. Аны чалгында бүткөндөн кийин өзүнүн тартиби бар, баланска коюлат. Жакшы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Эгерде буга чейин биз ушунча убакыт менен иш алып барып келебиз, биз бир тараптуу эмеспиз. Биздин максатыбыз ошондой. Элге жолуктук, сиздердин үнүңүздөрдү уктук, алтын казгандардан таптык, алардын оюн уктук. Эми мен кандан бир көргөн артык деп ошол жака барып көрүп, чындап эле ушундай эл айткандай же булар айткандайбы, алтын казса экологияга пайдабы же зыянбы же мамлекетке качан эле пайдасын берет. Эгерде чын эле зыян болсо, эмне себептен токтолушар өнүкпөсүн деген бир суроо келет. Ошонун эң аягында мына жок, уктабайсыздарбы? Жок, калыстык эле ынтырайын деп келдим. Мен сиздерди угуп эле мен бир жыйынтык чыгара коем да. Бул жерде мына ким? Сиздин атыңыз ким? Жолдар байкегече видео чыгарып турганда мен барып көрдүңүзбү өзүңүз баргандай? Жаш жолдар барган эмессизби? Бирок барып көргөндөр айтып атат. Барып көргөндөр ким бар бул жерде? Ким барып берди? Мындай да. Эми сиздер барып көргөнсүздөр, мен көргөн эмесмин. Ошого өзүм атайын жөн чыгып баратып, жете алган жокмун. Кайда кайтып келдим менчи. Ошондой. Ошону рахмат. Саламатсызбы? Бүгүн жыйын эми аяк кандай чечилди?
Аягы эми сиз өзүңүз ошол жерде күбө болдуңуз. Баардык азыр ошол рабочий группа түзүлө турган болду. Ошол рабочий группанын алкагында иш болот да. Рабочий группанын. Эми бүгүнкү тапта рабочий группага администрациядан, мэриядан баардыгы кирип. Комиссиябы? Эми мындай алып келгенде рабочий группа ошол комиссиядагы кошчусун. Ошондой анан кийин эми жалпысынан бүгүнкү тапта эл бул алтын качканга каршы. Ошол. Рабочий группа түзүлө турган болду дегенде булар эмнени аныктайт? Эми азыр эми бул жерде ошол акыркы сөздөрү дагы ошол комиссия түзүлсүн. Ошол комиссиянын рабочий группа түзүлгөндөн кийин ошол жерде суроо жооп болот да. Ошонун кандай негиз менен, эмне негиз менен. Бул рабочий группа деген ошол жака барып көрөм деп атышабы, же кандай? Эми ал жака барып көрөбүз дегендер да бар. Ал жака барып көрөбүз дегендер да ошондой дагы сөздөр болду да. Түшүнүктүү. Демек эл каршы кыскасы. Эл эми ушул жерге келген жалпысынан мындай каршы. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Самаев Урматбек Кобозбекович болуп Токтогул шаарынын акими. Кече күнү ошол Токтогул шаарында бала чыккан айыл менен тургундар менен чогулуш болгон. Кабарыңыз барбы жокпу? Бар. Алтын кени боюнча. Эми бир чет эл каршы. Анан алтын казгандар баягы экологиялык жактан эч кандай зыян жок. А бул маселеге канчалык деңгээлде жардам бере аласыздар? Ал немеде? Ал боюнча тиги немелер инвесторлор келип атат. Келгенде менен азыр өзүңүздөр билесиздер, мына биздин урматтуу президентибиз күн түн менен эле жүрөт да, инвестор издеп жүрөт да. Инвесторлор марте мына өзү самолеттон кийинет, самолеттон тамак аштанат, анан кайра эки жакка учуп ошондо инвесторлорду жантырап чакырып жүрөт да. Мына ошондой эле тиги таластан жана неме болду эле тиги. Таласта кайсы эле? Жер үй, Жер үй. Мына ошол жактан аябай баардыгын каршы чыгып атты эле. Жер үй иштеп баштаган, азыр ошол жактан баардыгын шарттарына болуп, азыр мына бюджеттер мартен толуп, жакшы иш мартен жүрүп калды да негизичи. Анан бияктан болсо инвесторлор мартен келип жасайбыз деп атса, биз баарысы ошол жактан жок эле деп атсак, кайсы инвестор келет эле, кайсы акча менен өнүгөбүз да негизичи. Ошол себептен кечээ болсо жанагындай 200 киши чогулду негизи. Мурунку биринчисинде 5 киши чогулган, азыр кечээ 200 киши чогулду. Аяктан баардыгын каршыбыз деп атат. Мен ошол жерден мына комиссия түзгүлө дедим. Комиссия түзүп ошол жактан жана ошол жактан каршыбыз деп аткан кишидин баардыгын көрсөткүлө. Ошол жактан действительно жана мөңгүлөр талкаланып атса, же действительно жана бияктан азыр болсо жана немеде проектсин баардыгын каралып, экспертизанын баардыгын каралса, негизи эле шарттарын баардыгын караса, анда жасай берсе болот. А жанагындай если зыяны учурап келип атса, негизи эле бизге эчтеке пайдасы тийбей турган болсо, андайга биз өзүбүз деле каршыбыз да. Ошол себептен болсо мына комиссия азыр уюштуруп деп мен немеге орун басарыма тапшырма бердим. Ошол жактан комиссия уюштурат. Ал жерден комиссия уюштуруп аткандан именно силерге кайсы кимдер кызыктар болсо ошол баардыгын барсын, ошол жака барып көрсүн да. Көргөндөн кийин ошол жакты көрсүн да, ошол жактан инвесторлор барып туруп ошол жактан баардыгын түшүндүрүп берет негизи. Көп эле жана немеден башка бир немеден уран казылат деп аткан жерден мен билем да. Ал жана бияк жалдап атам эмес, негизин айтам да бага. Ошол жактан уран казылап атат деп баштаса эле тиги элдин баардыгын бир неме болгон да. Бирөө ошо сарайын сатат. Анан башка жандагылар болсо тиги туруп турган биз да ошо сарайды сатабыз деп башташат аяка. Анан макул алабыз десе аябай чоң акчаны сурайт да. Жана жердин участогун жана немесин салып алган мен ошо башка жерде айтып атам да негизичи. Анан ошол жерди сатып алган берки участоктарын болсо 500 000 доллар сатабыз десе биз айтат, бизге силердин жериңер кереги жок, бизге бул жер керек эле десе, силер албасаңар мен өзү чыгарам деп атып, ошол чыгарып атып, негизи ошол жактан каршы чыккан да негизи. Ал жерге барсаңыз жана жер калдыктары турат, жерде турат го негизи. Ошол жактан хочешь не хочешь облучаешься да. Алар болсо алып туруп ошо немесин уран жана торийлер менен тазалап туруп, кайра жердин баатын коюп коебуз деп аткан да. Если бул проекттин жакшы кылып койсо, негизи эле жактан бизге жана пул аны бандит деп жакшы немен бандит жүрүп койсо, бизге мамлекетке аябай жакшы пайда түшмөк негизи элечи. Ошо шарттарын карашыбыз керек да негизичи. Бизге жана мамлекетибизге кабальный условия болуш керек. А көрдүңүзбү ошол жактан эле барып эле тияктан жана өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен жана сарайларын сата албаган эле ошо менен эле түртүп атып эле ошо менен вообще каршы кылып салды да негизичи. Эми ушул жерден жыйынтыктоо суроо. Кыдырмайчы. Эми экология немеси баягы комиссия түзүлгөндөн кийин эч кандай зыяны жок, казган болот деп айтыла турган болсо, эгерде ошол жерде тургундар ошондой болгон күндө да каршы чыга турган болсо кандай чечилет? Эми көрөбүз да барып комиссия аныктап чыксынчы, андан кийин көрөбүз аны. Эгерде мындай казыла турган болуп чечилип калса. Эми айтпайм, ошо проектлер мартин каралса, экспертизанын баардыгын өтсө, бизге мамлекетибизге жакшы пайдасы тийе турган болсо, казып беребиш керек, если зыяны жок болсо.
А если демей болсо анан баары эле тияктан каршы болсо эле деп коюп айтпайм. Бизде көп маалымат жок болуп анан тияктан бир 2-3 кишинин кызыкчылыгын эле көздөп эле айтып беришет негизи элечи. Ошол себептен эле токтоп атат да дегенчи. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыз анан терек айда тияктын баардыгы мына азыр иштин баардыгы жүрүп атат да, мамлекетибизге жакшы пайда акча баардыгы түшүп атат негизи эле. Анан азыр болсо элдер ошол жактан иштеп кызмат кылып атышат да, анан ал баардыгы ыраазы болуп атышат го. А жанагындай эле ортодо неме экен, тиги баягы терек айга барганда башка компанияларга барсак, жана жеке өзүнүн кызыкчылары бар адамдар бар экен да, ошо жака баардык немелердин товарларын өткөзүп жүргөн, өзлөрүнүн машина техникаларын, анан алар болсо жанагындай кымбат, анан башка техникаларга конкурент способный техникалар бар экен киргизсе, алар болсо анан ошол жактан каршы чыгып атат да. Эми бияктан урматтуу немелер да, тиги мамлекеттин кызыкчылыгы болсо негизи элечи, мамлекетке анан жана элдин шартына түшө турган болсо, ошондо биз иштетүүгө даярбыз да негизи. Орунбасарыңыз Тыңыз Алымбекович сиз? Жок, башка. Шабдан Абдырайымович. Бул жакта жок, Азыр жок. Комиссия ошол киши түзөт, ошол комиссия түзөт. Ошол киши. Рахмат.